ушул 2-класс бала кароосуз калып Каткан нан жеп, талада жалгыз кой кайтарган кичинекей бала тууралуу видео тарады. Милиция Таласта кой кайтарган бала боюнча маалымат берди. Талас облустук милициясы соц тармактардагы видеодогу кой кайтарып жүргөн бала боюнча маалымат берди. Кой кайтарып жүргөн бала 10 жашта, Арчагул айылындагы мектепте окуйт. Учурда айылдан болжол менен 20-25 чакырым алыстыктагы мал сарайда кой кайтарып, тайенеси менен кошо жашайт. Балага карата жасалган мамиле боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Окуяга катыштыгы бар жарандар, анын ичинде видеого тарткан жаран дагы Айтматов райондук ички иштер башкармалыгына алынып келинди. Кошумча маалымат берилет деп билдирди милиция. Эскерте кетсек, буга чейин жергиликтүү басылмалардын бири Айтматов районунда 2-класстагы бала кароосуз калып, кой кайтарып жүргөнү тууралуу жазып чыккан. Басылма жарыялаган видеодо атасы 2-класстагы баласын тамак аш бербей кой кайтартат деп айтылган. Булак репортер Кейжи. Бала кароосуз калып, атасы Казакстан менен чектеш границага алып келип чыдап салган. Мына катып калган, чимели каптап кеткен, нам жеп, ушу бала кароосуз калып атыр. Түнкүсүн чөөлөр келет экен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевдин атасы дүйнөдөн өттү. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Абдулазиз Закиров Максатбек Токтомушевдин атасы Адираев Токтомуштун дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу көңүл айтты. Жаназа эртең 3 августта саат 11:00 Каракулжа айылында болот. Булак Назар Ньюс Кейжи. УКМК 2 май ичини пара алууга шектеп кармалды. Балыкчы шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын 2 кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Аталган 2 кызматкер туристтик сезон учурунда айдоочулардан пара алган деп шектелүүдө. Ошондой эле УКМКнын кызматкерлери балыкчы шаардык милициянын алдында башка инспекторлорду чогултуп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелгендерди кармап кеткен. Учурда бул ишке катышы бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Булак репортер Кейжи. Айла жок, вариант жок. Жок, вариант бар го. Ошо дейм, ташасын деген. Ошо кызматкерлер тозоп акча сурап атат, но 500 сомду берип атам. 500 сом кечке. Бул эге берип атам. 500 сом сурады. 400 сом алып. По факту движения же нет у вас. Правильно? Ар жагда эмес, бердим. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление алып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Өтө кыйнабай эле кичине. Жазайынбы дейт? Жок байке. Эмнеге? Эметип кетейин, байке. Эметип кетесиң, айтчы. Исин сұрып чагы. Келейин, эметип кетчи көрөйүн. Ойдо жок байке. Билдим кояйын деген турсам. Акыл эле.